Кең Арал кыш заводу курулушта кеңири колдонулуучу бышкан кыштарды өндүрөт. Ишканада учурда 20дан ашык жергиликтүү тургун туруктуу жумуш орун менен камсыз болгон. Күн сайын бул жерден 15 миңден ашуун кыш чыгарылып, алардын сапаты атайын лабораторияда текшерилип турат. Эң биринчиден топурак даярдалат, топурак расстойкага коюлуп, топурак чыгып, вальцовка дробилкадан өтөт, электен өтөт, электен чыгып, анан кийин мешалка болот, атайын сууга аралаштырып, өзүнүн вязкасынын нормасына келтирип, мешалкадан өткөндөн кийин мешалкадан чыгып, преске вакуум камерага чыгып, пресстелет, анан кийин бул жактан бул пресс аппаратта ушул жактан аны түз болуп чыгып, размери 25-ке 12, бийиктиги 9 сантиметр болуп даяр болуп чыгат бул жактан. Атайын калыпка салынып даяр болгон чейки кыш 1000 градуска чейинки температурадагы мешке киргизилет. Көмүрдү көрөк салса, кирпичтер эрип кетет. Азыраак салса, чийки болуп калат. Сапаты слабый болуп калат да. Суткасына 20 000 бар да. Чийкиси бияктан кирет. Бышканы мынакей бияктан чыгып атат. Бышканы мынакей. Өңү кыпкызыл болот. Бышпаганы мынакей. Ишкананын бышкан кыштары учурда Талас аймагындагы ири курулуштарга колдонулуп, жергиликтүү продукцияга болгон суроо талап күч. Мындан улам завод дагы башка филиалын ачып кеңейтүүдө. Сапаты жагынан биздин кирпичтер абдан жакшы чыгып атат. Бул жер негизи өзү Союз учурунда эле разведка болгон топурактын лабораториядан исследованиядан өткөн жер. Азыркы учурда да биз жыл сайын госстройдон сертификациядан өткөрүп турабыз. Бардык талаптарга жооп берет. Маркасы М100. Жакшы сапаттуу кирпичтер чыгат. Экинчи филиалды куруп атабыз, Кудай буйрса. 2026-жылы ал ишке кирип калса, Талас областын Кудай буйрса толук кандуу камсыз кылабыз. Заводдо колдонулган заманбап жабдуулар Кытайдан алынып келинген. Чийки зат болсо Бакай-Ата районунун аймагындагы карьерлерден алынат. Белгилей кетсек, Талас облусу боюнча бышкан кыш чыгарган 2 ири завод бар. Андан чыгарылган кыштар өрөндүн курулуш тармагын толук камсыздоого жетпейт. Мындан улам башкада өндүрүштүк ишканаларга муктаждык бар. Чолпон Сабитова, Бексулан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Бакай-Ата району.